Рахмат, Улан Бердібаевич. Албетте аталған мыйзам долбоорун колдойбуз. Керектүү, маанилүү долбоор. Биздин кесиптеш Талайбек Айтмаматовичке ыраазычылык билдиребиз. Анан урматтуу Эркин Маратович, сиз саламаттык сактоо тармагындагы кемчилдиктерди мойнуңузга алганыңыз бул абдан жакшы да. Сиз эч калп сүйлөбөйт экенсиз. Ушул темпиңизден кетпеңиз, туурасын ачыгын айтат экенсиз. Анан азыркы учурда мына мурунку министр ФОМустун функциясын саламаттык сактоо тармагына алганда, азыр кандай болуп атат? Абдан аксап атат деп айтышып атат да. Анан эме баягы тендерлер да бир токтоп калып атат дейт. Ушуга оюңуз кандай? Кайра өзүңүз ФОМуска функцияларды бересизби? Ушу кыскача айтып койсоңуз. Рахмат сурооңузга. Негизи ФОМустун функциясы бул единый плательщик деп коет. Ал Минздравдын функциясы эки бөлөк. Ушу ФОМус жаңы курулуп атканда мен ал жакта иштеп кеткем. Менин оюмча, ошо алынган акча кайра ФОМуска берилиш керек. Бирок албетте саламаттык сактоо жагындагы саясатты саламаттык сактоо министрлиги контролдош керек, бирок бюджетти кайра беришибиз керек. Бюджет кайра бериш керек, абдан туура. Себеби эми сиздер саламаттык сактоо тармагы биздин жарандардын ден соолугу менен күрөшөсүзбү же финансы жагы менен мындай иштейсиздерби деген мааниде айтып атам да. Бул абдан туура. Кайра ошол ФОМуска өткөрүп берсеңиздер, сиздер да жеңилдеп каласыздар. ФОМус өзү мурунку калыбына келип эле иштей берет. Рахмат, чоң.